Саламатсыңарбы достор. Мынакей биз жер ортолук деңизинде жүрөбүз бүгүн. Испания мамлекетинен бир островуна келдик. Пальма де Майорка деген компания Oriflame Золотая конференциясына Москва жана Санкт-Петербург шаарларынан 40га жакын адам келдик. Ал эми Кыргызстандан билбейм канча участок бар. Общий где-то 1,5 миң адамды компания Oriflame бекер эс алдырып, айландырып жүрөт. Кандай гана керемет, кандай гана сонун жашоо, кандай гана сонун жашоо. Бул менин 12-чи саякатым. Бул жерде мен командам менен, ошондой эле мен жолдошум менен, күйөөм экөөбүз командабыз менен саякаттап жүрөбүз. Мындай саякатка, бул саякатка келиш бекер саякатка барыш деле оңой эмес. Мисалы үчүн иштеш керек. 300 адам менен команда 300 адам менен барабыз. Акча керек, тигил бул деген сөздөрдү көп айтат адамдар. Андай кыйынчылыктар менде дагы толтура болгон. Ошол кыйынчылыктарды жеңип, Кудайга шүгүр бүгүнкү күндө ушинтип саякаттап жүрөм. Мен коруп калдым. Мынакей азыр сүрөткө түшөбүз атышат. Эчтеке эмес, бир чыгып бер алып отуруп ал. Чыгар бутуң менен. Ушундай. Путар кергиле. Тартылат. Өнерге отуруп аласыз. Улкан менин командамдан ооба. Жолдошу менен жүрөт Улкан дагы. Ощущениялар менен бөлүшүп койсоң Улкан. Сонун ощущенияларыбыз. Вообще мындай шаар бар экенин мен билбейт болчумун. Чындап. Если Oriflame компаниясы менен партнер болбогондо мындай шаар бар экенин билбей деле өтүп кетсем керек эле. Благодаря компанияга ушундай кол жерди көрүп атабыз. Сүрөткө түшкөндөн кийин дагы кайта сүрөткө түшүп атабыз. Тез туруйларды түшүп. Илязага түшүп кетсе не жалко. Полный алдыга Давай без шутка. Отур коймун. Отур бергиле отур. Илгиз сен телефонуңа берип койчу. Кимдин телефону бул? Общийге таштайсың. Всё, болду. Зорму? Зор аладым. Мынияка биз 200 мынияка кылдык. Давайте, көтөрүбүз. Ооба, точно көтөрүбүз. Жилер тесте зор. Местоларыңарга баргылачы, айланып кетейиндер. Сен сүйлөп бүттүңбү? Майыл. Уже ким сүйлөдү, ким сүйлөбөдү, ким эмне? Эмнени айтайын дедим эле да. Мунун айтайын дедим эле. Унутуп кала электи айтып коеюнчу. Мен саякатты вообще жактырбайт элем. Саякат деген нерсени билбейт элем. Билбеген үчүн ошо да жактырбайт элем да. Билсем, конечно, сүйүп калдым го азыр саякаттаганда. Билбейт элем саякаттаган. Мен ата бабам саякаттаган эмес, ошон үчүн мен саякатка барам деген акылым дагы жетпейт эле саякатка. Саякат жакшы экен? Вообще сонун экен да. Билбегендер көп да. Билбегендер көп да мага окшоп. Именно ошо силерге айтайын дегеним да, мага окшоп акылыңар саякатка жеткендер дагы бар да, жетсе дагы бирок акылыбызга кереги жок экен саякаттынчы негизи эле, потому что акылыбыз менен акча дагы көп нерселерди, мындай материальный нерселерди ойлой берет экенбиз, ошон үчүн акылыбызга совсем кереги жок деле экен да. Бирок денеге керек экен да. Кече мына керемет деңизге түшкөндөн кийин менин денем түнү менен рахмат айтып чыкты да, мимоза же. Ошону айтайын дегем. Суга түшкөндөн кийин ушундай жеңилдеп калдым. Билбейм, менден жеңил адам жок да. Хотя менин весим 80 килограмм чыкса дагы, өзүмдү бир 18-20 килограммдай ошол сууда менин суга түшүп кетти да, жүктөрүм ошо суунун тагында калды. Бул ушундай сонун жеңилдеп калдым. Барыңыздарга насип кылсын ушундай кол жерди көргөн. Аз көпчүлүгүбүз эле Oriflame алдайт дейбиз да. Биз ошол алдайт
мен кантип келип калдым, ошол алдайт деген сөзгө ишенбедим да. Адамдар айтышты, алдайт улкан. Сен арфлеймчилер, алар уже болуп кеткен 10 жыл, 9 жылдан бери иштеп, сенин колуңан келбейт деди да. Мен эч нерсе кылбадым, болгону мага окшоп, ушундай жашоону өзгөрсө болобу экен деп ойлогон адамдарга гана компаниянын мүмкүнчүлүктөрүн айттым. Болот экен деп мен ошол кыргыздарда благодаря биздин бул вышестоящий наставниктерибиз жасап койгон жолдору менен гана басуучуларды эле айттым. Күндө кылган ишимди күндө кайталай бердим. Ошо менен эле ушул ийгилик болду. Спонсорлор учурдан пайдаланып, спонсорлорума чоң рахмат айтып кетемин. Мимоза Маткаримова, Махабат Маткаримова, Өмүрхан Баратова жана ошондой көптөгөн кыргыз лидерлери баары менин спонсорлорум. Ар биринен бирден сөз үйрөндүм да. Компанияга чоң рахмат. Компания бизге, мен мынтип айтам да, Москвада единственная Арфлейм компаниясы бизге чоң акчаларды төлөйт да. Биздин кызыл дипломубузга карабайт, тилибизге карабайт да, узунсуңбу, кыскасыңбы карабайт да. Только бир эле ушу Арфлейм компаниясы бизге чоң акча төлөйт. Ошон үчүн айтат элем, ойлонуп көрүңүздөр, дагы бир жолу ойлонуп көрүңүздөр. Бул жалган эмес, это реально экен, ушундай болуп жер экен. Чоң рахмат, баштагы адам кой. Да, санация этпегиле, айрыкча ойлонуп отургандан көрүп дейсизби, жасасаңыздар, өзү когда болгондо анан өзүңөр менен көргөндөн кийин анан деп десеңер да, мен дагы чет мамлекетке барып келип ушундай болду деп өзүм келгенден көргөндөн кийин сөз жок, жүрөгүм тоозданып, сөзүмдү жоготуп коюп ушунчалык сүйүнүчтөнмүн, сүйүнүчтөн деп ойлойм. Сүйүнүчтөн мас болсам кечиресиздер. Вот ушундай урматтуу мекендештер, жердештер. Уздак шамал келет. Сонун эми ушул саякатташ үчүн эмне кылыш керек, эмнеден башташ керек деген биринчи Арифлейм компаниясына катталыш керек. Катталганда дагы көпчүлүк адамдар жазылыш керек экен деп эле жазылып алышат да, смотря силер еще дагы мындай саякаттарга кантип барышым керек, мен кантип күчтүү адам болом, мен кантип көп акчаларды табам, мен кантип бекер саякаттарга барам деген болсоңор, эгерде силердин колуңардан ошону аткара албай аткан болсоңор, анда силер сөзсүз өзүңөргө наставник табышыңар керек. Өзүңөргө күчтүү адам, наставник табышыңар керек, наставник тандашыңар керек. Вот ошол, бирок ошол кийин ошол наставникти угушуңар керек. Арифлейм компаниясында болсо болгону магазиниңерди алмаштырасыңар. Болгону баары бир самын паста щетка, баардык адамдар жуунат, таранат, боенот да. Баардык адамдардын тиши, кашы, чачы бар. Самын паста щетка, атрупа дегенди башка жактардан дагы алып ачат. Вот ошол магазинди алмаштырабыз. Ошондой эле тааныштарыбызды дагы магазин алмаштырганга чакырабыз. Баары бир биздин тааныштарыбыз дагы бир жактардан самын паста щеткасын, атрупасын алып ачат. Кимдир бирөөлөргө белек үчүн алып атасыңар, белек үчүн силердин тааныштарыңар алып атат. Вот ошол эле нерсеге келебиз Арифлеймге. Ошол эле иштерди жасайбыз, анан эле кайталоодо ошол ишиңерди эле кайталай бересиңер. Магазиниңерди алмаштырасыңар, постоянно покупканы ушул Арифлейм магазинден жасайсыңар, постоянно ушул магазин алмаштырууга тааныштарыңар чакырасыңар. Ушул эки эле ишти кайталай бересиңер, спонсоруңарды угасыңар, түзгөн планын, силерге коюп берген планын аткарасыңар. Ушу планга жеткен сайын дагы жаңы план коюп алып, ошону аткара бересиңер. Кайталоо бул сөзсүз ийгиликке алып келет. Уборщица болуп айлык алыш үчүн, уборщица болуп иштеш үчүн дагы күндө барып ишти кайталап айлык алып атасыңар. Ал эми мындай бекер саякаттарга барыш, чоң акчаларды алыш, акча эркиндигине жетиш, бул тоже чоң кайталоону талап кылат. Всем пока-пока. Я вас